Учурда ар бир үй бүлөдө жок дегенде бирден автоунаа бар. Бирок кыш мезгилинде ар бир айдоочу эсине алыш керек болгон кээ бир алтын эрежелер бар. Анда эмесе биз аларды атап өтөлү. Автоэксперт Илья Пименов айдоочулардын кайсы жаман адаттары автоунаага зыянын тийгизерин айтып берди. Бул туурасында Зарылем журналы жазган. Алардын бири автоунааны жылытпай эле айдап кетүү. Кандай гана заманга бап автоунаа болбосун, жайында да, кышында да жылытуу керек. Күн суукта ал сөз жок жасала турган нерсе, деген эксперт. Анын айтымына караганда 5 мүнөт жылытуу жетиштүү жана алга жай айдап, андан соң ылдамдыкка өтүү талапка ылайык болот. Дагы бир зыяндуу адат кескин ылдамдыкка салып жана кескин токтотуу тагыраагы аеосуз тормоз басуу. Кескин токтоткондо тормоздук система эле жабыркабастан светофорлордо автоунаа тайгаланып, токтоодо кыймылдаткычына күч келип, дөңгөлөктөрдө бир орунда тегерене берип, сапатын жоготору айтылды. Эксперттин айтымында бурулуп же айланып бурулуп жатканда ручникти такыр эле колдонбош керектигин айтты. Бул автоматтык түрдөгү башкарууга зыянын келтирсе, ал эми вариаторго такыр эле колдонбоо сунушталды. Пименов кышында автокөлүктү жуубай жүрө берүүнү адат кылбаш керектигин да эскертти. Жолго себилген реагенттерден улам кузовтук металлды дат басып кетүү коркунучу бар. Андыктан темир тулпарды жай мезгилине караганда кышында көбүрөөк жуудуруп туруу зарыл. Карда калтыруу да зыяндуу адаттарга кирген. Кардын үстүндө калтыруу автоунаанын салонун каптаган катмарларга, электрикасына, трансмиссиясына, пластик жана металлдан жасалган деталдарына зыян экендиги айтылды. Эксперт автоунааны көп мезгилге чейин токтотуп коюп, кайра айдаганда мурдагысынын үстүнө жаңы май кошуп коюу зарылдыгын эскерткен.